Тиги космонавттардын жана скафандр бар экен, ошондой эле тиге бересиңерби деп коюмго. Эсип айтат. Балки акчасын берсе тиге беребиз дейт. Ушул текстиль багытындагы кийимдердин түрлөрүн өзүбүзчө бөлүп, профилдешип албаганыбыз бизди өстүрбөй атат да. Дагы башка бир жерде иштейт. 3-күнү маркетолог болот. 4-күнү SMM, анан 5-күнү дагы ойлонуп туруп, мага бул профессия жакпай калды, дагы кете берет да. Мына ошол нерсе профилдешүү, бир багытты тандап, ошондо чеберчилигин арттыргандыгы үчүн канча жылдан бери иштеп атат да. Бизде карманды кол менен эле уруп атышат да. Бирок иш болуп калат, жетсиз болуп калат. Андай биздин ишкерлерде дагы ишкерликти жасоо. Сен бизнесмен бола аласыңбы? Ошондой табият барбы сенде? Ал үчүн кайсы нерселер керек? Жол картаң барбы? Өнүгүү стратегияң канча жазып чыгасың? Assalamu алейкум достор. Биздин подкасттын кезектеги алгачкы коноктордун бири Алкул Жолдубаев. Кулброс, биздин баарыбыз тааныган, Кыргызстан тааныган Кулброс фабрикасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Бүгүнкү күндө кыргыз текстилинде аябай салымы чоң болгон кыргыз тигүү цехтеринде производство боюнча, конвейерный система боюнча кеңешчи болуп жүргөн биздин Алкул байкебиз. Алкул байке, биз бул жерде профессионалдуу бир деңгээлде эме эмеспиз. Подкасттарды алып барбайбыз. Бизде эркин тема, эркин сүйлөшөбүз. Биздин максатыбыз, бизди көргөн адамдар, биздин аудитория канчалык көп баалуу маалымат алып калса, бизге ошол жакшы деп, ошол үчүн ушундай бир эркин темаларда сүйлөшөбүз. Аңгемелешүү болот. Мындай армандашуу сыяктуу. Арман болсо арман айтабыз, аңгеме болсо аңгеме айтабыз. Ошон үчүн кыскача өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Атым Алкул Жолдубаев. Өндүрүштөгү эффективдүүлүктү жогорулатуу, андагы жоготууларды жоюу боюнча адисмин. Азыркы учурда бул убакка чейин бир канча өндүрүш жайларында ушул ишти аркалап иштеп келгенмин. Азыркы учурда дагы биздин жеңил өнөр жайындагы кишилерге, ишкерлерге айрыкча ошол өзүмдүн билген билимимди, тажрыйбамды бөлүшүп, жардамымды берип келатам. Алкул байке, мындай бир суроо сизге. Ушул боюнча мен талкуулагым келип турат. Текстиль дегенде биз баардыгыбыз эле окшош эле бир нерсени түшүнөбүз да. Биз азыр биздин оюбузда Кулбросту көп уктук да. Анан текстиль боюнча Кулбросту болуш керек экен деген эле түшүнүк болуп атат да. Бирок биз мындай нерселерди караганыбызда, салыштырып көргөндө башка мамлекеттерде андай эмес. Мисалы, аялдардын кийими өзүнчө бир тармак болуп кетет туурабы? Бул трикотаж башка тема. Анан ушул боюнча сизден бир кандай маалымат бөлүшөбүз? Жакшы суроо. Анан Кыргызстанда биз кийим өндүргөндөр боюнча негизи текстилдин бөлүнгөн тармактары, түрлөрү, категориялары аябай көп. Мисалы үчүн деген үй эмеректеринде текстиль колдонулабы десе, колдонулат. Же болбосо мисалы үчүн биздин минип жүргөн унааларда текстиль колдонулабы? Ошондой колдонулат. Айтор тармагы, түрү аябай көп экен чындыгында. Текстилдин. Бирок биздин эми жашырганда эмне? Биздеги кийим өндүргөн кишилер мынтип ойлойт да. Биздин айылда бир илгери Томск деген шаарлар бар да Россияда. Ошол жактан окуп келген бир фельдшер бар экен. Доктор. Анан ал кишини кимиси баш ооруса деле, жүрөгү ооруса деле, буту сынып калса деле чакыра берет да. Неге десе, ошого бар. Ал кишинин аты Сакыбек болчу да. Сакыбек менен Малик деген экөө болчу. Анан ошону чакыра берет да. Билеби, билбей, көр, сен доктор эмессиңби? Сен окуп келгенсиң да. Доктурсуң да, мунун ашказаны ооруп атыптыр, мунун башы ооруп атыптыр, жүрөгү ооруп, баарын чакыра берет. Мына ошонун сыңарындай. Болсо ал фельдшер. Ал фельдшер өзү. Анан эми Кудай сактасын, эми балким арасында башка бир жерлерде болсо керек, бет врач деле болушу мүмкүн го. Айтор баягы элдин ошондой караңгылыгынанбы, билбейм, же ошол доктор адистигинин жетишсиздигиненби, айылдын баардыгы эле ошол кишиге барып жанагы сураадан берет эле да. Куду ошонун сыңарында эле биздин текстилдеги иштеген кишилер бар го. Менин көз карашымда балким мен жаңылышып калышым мүмкүн, бирок
ойлойт, эгерде тигүү машинкаларын койсом, Мм. андан кийин мен баардык эле кийимди тиге берет экенмин. Аялдардын деле, балдардын деле кийимин. Керек болсо биздин кыргыздарда ушундайы бар го жанагындай. Баардыгын тиге беребиз дейт. Бул туура эмес, өндүрүшчүнүн билими жок экенди билдирет да негизичи. Анан мен суроо берип коем, тиги космонавттардын же скафандр бар экен, ошондой эле тиге бересиңерби деп коем го. Эсип айтат, байке акчасын берсе тиге беребиз дейт. Мына ушул нерсе, ушул жооптор өзү биздин кийим өндүрүүдөгү билимибиз өтө эле тайыкы чабал экендигин билдирет да. Мм. Анан биз деген эми мисалы көбү нерсе Кулбросто иштедик да. Мгм. Ошол жерден дагы бир мисал да, мисалы Кулбросто колдонулган ткань эмне? Трикотаж. Трикотаж колдонулат. Мгм. Ал жакта аялдардын кийими тигилген эмес. Мм. Же ал аялдардын кийимин тигүүдө же болбосо модага байланышкан, стилге байланышкан нерселерди тиккенде анын талаптары, өнүн агымы башкачараак болот да. Мм. Трикотажда болсо ал өзүнө тиешелүү бир мүнөздүүлүктөр болот. Мм. Куду ошондой эле ар бир багыт спорт кийими балким башкача. Алда колдонулган кездемелердин курамдары башкача болот. Мм. Аны колдонууда өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Анын баарына көңүл бурбай эле биздин кийим тигүүдөгү өндүрүшчүлөр баягы бир эми 15-20 машинкаларды сатып алсам эле баарын кыйратат экен деп өзүн өзү мынтип кыйноого, баягы билимсиздиктен кыйнап эле жүрөт. Жыйынтыгында эч бир кайсысында бир чеберчилиги деле жок. Анан же иш көлөмү өспөйт, же акчасы көбөйбөйт. Мына ошентип баягы билимсиздиктен ушундай жагдай куралып калат да. Бул фельдшер темаңыз мындай жакты. Биздин бир байкелерибиздин бирөөсү мага келет да. Мурат, биз жаңы Кытай менен бизнес баштаганбыз да. Жаңы иш кылып баштадык. Мурат, сен не иш кыласың дейт да. Мен Кытайдан баардык нерсени алып келем дейт да. Фельдшерге окшоп калдым да. Мурат, сен анда сен өзүң эмне деп тааныштырасың дейт да. Анан ойлонуп отурам мен. Чындап эле мен өзүмдү кандай тааныштырам депчи. Эмем Solvers деген эмне деп тааныштырам десем, аябай кыйын экен байке. MM Solvers компаниясынын негиздөөчүсүмүн дейм да. Анан MM Solvers эмне кылат өзү деп суроо берет экен мага. Анан апарды алып келем, анан алып келем десем, айтып бүткөндөн кийин, жана байке кайра суроо берип кой. Мурат, өзү сен эмне иш кыласың дейт. Ошол сыяктуу бизде дагы текстилде ошондой тема бар негизи. Дагы ушуга кичине кошумчаласам го. Анан мына биздеги бөлүшпөдүк, ушул текстил багытындагы кийимдердин түрлөрүн өзүбүзчө бөлүп, профилдешип албаганыбыз бизди өстүрбөй атат да. Эми ушул нерсенин өзүмчө дагы шекип, бул туура эмес экендигин туюп жүргөмүн. Анан Германияга барып калдык. Германияга барсак, бир эме бар экен. Жанагы туз чыгарган завод бар экен. Көңүл бурабыз, ушул мен кайра өзүмө дагы эстейм да, ушу туз чыгарат экен. Анан кийин тузду канча көлөмдө болсо дагы көңүл бурабыз. Көлөмдө, канча көлөмдө болсо дагы, кандай түрүн болсо дагы, эмне байланышкан болсо туз менен ошонун баардыгын ошол завод чечет экен да. Кандай кылып чечесиңер десем, мисалы үчүн деген дүйнө жүзүндө көп отелдер бар дейт. Отелдерге кичинекей кылып бөлүк кутушаларга салып, чоң көлөмдүү ар кандай кылып туруп отель үчүн, же болбосо кухнялар үчүн, ашканалар үчүн. Анан кийин же болбосо мал жей турган туздарды да чыгарат экен. Каптарга салып коюпчу. Мал жей турганга атайын. Андан кийин кээ бир учурда болот да, мисалы үчүн деген жолдорду эритиш керек болот. Кыштын күнүчү. Анан ошо жолго себе турган туздарды дагы жасайт экен. Айтор туз маселеси келгенде кандай гана ошол компания, чоң завод, канча бир тажрыйбасы бар экен, канча жылдык чечет экен да. Мындай учурларда мындай да болуп калат экен, кимге кайсы киши ошол кайрылган учурда дүйнөнүн бардык жерине жеткирет. Туз боюнча чечип коет. Чечип коет. Но ошол немистерден көрдүм. Ошонун эле жанында дагы бирөө бар экен. Алар таразы жасайт экен. Таразы жасаганда, мисалы үчүн деген кичинекей бир алтындардын граммын аз көлөмдөгүнү да тарта турган таразысы болот экен.
кухнядагы таразы, Мм. анан кийин чоң жүктөрдү тартатын таразы, айтор таразынын түрлөрү көп. Мына ошол нерсе профилдешүү бир багытты тандап, ошондо чеберчилигин арттыргандыгы үчүн канча жылдан бери иштеп атат да. Мына Мм. ошонун сырдарында эле биздин текстилде дагы ар ким өзүнүн багытын тандап, ал өзүнүн багытында кыйын боло берсин. Бул текстилчиден кыйын деп айта албайбыз. Мм. Бул аялдардын кийимин жаратууда өтө Мм. мыкты. Ал аялдардын кийимин жаратууда өзгөчөлүктөр бар. Мм. Өзүнүн быкычыкысы бар, кыйынчылыгы бар. Мисалы үчүн аялдарга балким көп чыгармачылык талап кылынат. Мм. Эгерде трикотаж менен иштеген, мисалы үчүн, ал кишилерге анчалык кереги Креативдин жок. кереги жок. Креативдин кереги жок. Ал кишиге көбүрөөк көлөм өндүрсө, бат өндүрсө ошол. Анын басымдуу күчтүү жагы ошол. Ошон үчүн муну мындай айырмалап тактап алганыбыз жакшы да. Мм. Анан Solvers дагы менин оюмча Ошого караш керек. Solvers'тын мисалы үчүн иштегенине канча убакыт болду? 7 жыл болуп калды. 7 жыл болуп калды. 7 жыл бул жакшы тажрыйба, эми бышып жетирген, эми моундай арым жасай турган убак экен. 7 жыл деген мындай ар бир нерсенин өзүнүн бир срок тарыхы болот го, мындай ченеми. Профилдешүү деп Ошо профилин дагы да айтсын анда Solvers. Профилдешүү деген темасында бир ой келип атат. Негизи бул жашоодо ар бир нерседе эле профилдешиш керек окшойт деп ойлойм да. Мисалы бизде Кытайларда мен ушул нерсени байкайм да. Биз көбүнчө Кытай менен иштешкендиги үчүн сиз айткандай бир шаар бир нерсени производство кылат. Мисалы Гуанчжоу шаары моданы жасайт, кийимди, туурабы? Иу Кычау деген шаарлар бар. Иу шаарында бүт майда чүйдө, дүйнө жүзүнө майда чүйдө товарды ошолор таратышат. Турмуш тиричиликке керектүү, анан фурнитура ошол сыяктуу товарлардын бүт баарын Иу шаары жасайт. Анан Кычау деген шаар бар. Бул жакта бизге керектүү кездеменин баардыгы ошол жерде. Мисалы Кытайдын ичинде дүйнө жүзүнө чыккан кездеменин %90-ы Кычау шаарында. Чоң бир миллиондогон калкы бар шаар бир эле кездеме менен иш кылат да. Ошондо булардын баардыгы төрөлгөндө 7 жаштан баштап туруп 70ке чейин турганда эле могу немени кездемени ткани көрүп атат да. Анан ал ошол боюнча профессионал да. Бир багыт. Биздики кандай? Биздики жөнөкөй ишчиден деле алсаң, бир күн күрөсчүк болот, эртеси күнү дагы барып туруп дагы башка бир жерде иштейт. Үчүнчү күнү маркетолог болот. 4-үнчү күнү СММ, анан 5-инчи күнү дагы ойлонуп туруп, мага бул профессия жакпай калды, дагы кете берет да. Мен бир Кытайдан сурадым. Сен ушул тармакта канча жылдан бери иштейсиң? Именно тканьда десем, 17 жыл дейт. Менин жашымдын жарымы да. 17 жыл бир эле ошол неме менен жүрөт, бир кездеме мененчи. Бирок андан да жөнөкөй көрүнөт да. Суроону берсең, бүт бардык суроону так ордуна жооп берип коет да. Демек, сиз айткан бул профилдешүү темасы биздин масштабка чыгуубузда дагы, көлөмдү дагы арттырып, дагы чоң ийгиликтерге жаратууга да себеп болот экен да. Азыр жанакы айтылган Гуанчжоудо, анан Кычауда, Ивуда деп 3 бөлүп, үчөөндө тең 3 башка өзгөчөлүктөр айтылбадыбы? Куду ушул нерсе дагы бар. Японияда One Town, One Product деген бир проект болгондо, бир шаар, бир продукт. Мага эмне япондор мисалы үчүн дүйнөдө эми өтө өнүккөн мамлекет. Мына ошолор эмне кылып атат? Шаарларды өзүнчө профилдерге бөлүп атат. Сен буудай жасагын, анан сен эт өндүргүн деген сыяктуучу. Кайсы бир башка багыттарга буну эмне уюштуруу, пландоо болуп атат да. Натыйжада бир керектүү бир ассамблея курулуп атат да. Түрдүү шаарларда түрдүү товарлар өндүрүлүп, мындай багыттуу жыйынтык болуп атат да. Мына ошол себептүү, мына ошол өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасын эле биз колдонушубуз керек. Көчүрүш керек. Текстилчилер дагы эле мисалы үчүн мына юбка тигип атыптыр, анан мына женский тигип атыптыр деп эле ээрчи бергендин кереги жок. Сен өзү кайсы сага юбка жагабы? Сага ошо аял кишилердин көйнөгү жагабы? Жакпаса сүйбөсөң анан өзүңдү кыйнабай эле кой, тиги аныкы болот.
Senики болбойт. Себеби дегенде сенин сүйүүң жок. Сен жөн эле ээрчиме болуп атасың. Сен бирөөнүн оюн, бирөөнүн жүрүм турумун мен деле ошондой болом. Өзүңдөн калоо болбосо ал бекер. Ошондуктан текстилде иштеген, биздин жеңил өнөр жайында иштеп аткан ишкерлер кичинекей болсун, чоң болсун, бөлүп бир багытты тандап, ошол багытты сүйүп, ошол боюнча чеберчилигибизди арттырсак, 1 жыл, 2 жыл, ошо эми Солберг ошо 7 жыл болгондо өзүнүн профилин тандап калат. Анан айтып атпайсызбы, жанагындай биз өзү Мурат сен эмне иш кыласың десе, айта албайм, мен баарын эле ташый берем деп. Ошол. Эми мындай эме болуп атат да. Мен Кулброс фабрикасында иштеп чыктым. Биринчи мен магистратураны бүтүп келип туруп, Кулброста грузчик болуп иштеп атам да. Почти грузчикмин да. Ошондой болуп иштеп чыктым. Мен ошондо түшүнгөмүн да бул нерсеничи. Сен ошончо жыл бир жакта жүрдүң, анан секирдиң да башка жака. Грузчиктикте да анан эмне өлсүң да. Ошо грузчик болгондо да билбейсиң да, кантип көтөрөт ыгымды билбейсиң. Ошон үчүн бул темада профилдешишибиз керек. Эми Кулброс фабрикасы. Бул азыр баарыбыздын көзүгө көрүнүп калды. Анан башында эле профилдешип кеткенби, же кандайдыр бир этаптарды басып өттү, андан кийин анан профилге кирдиби? Ошол боюнча көрсөңүз. Баягы табигый жол менен эле болуп калды деп ойлойм. Биринчи кезекте ал деген эми башында бөлүш керек экен, бир профилди тандаш керек экен дегенди деле билген эмеспиз да. Бул ушул трикотаж багытына бурулуп кеткенге кардар себепкер болгон да. Кардарга ошол керек болуптур, биз ошону тиккенбиз. Анан көбүрөөк тигип баштадык, жетпей атат, дагы тиктейт. Ошого жакын нерсе кайсы? Ошол эле тканьдан муну да тик, тигини да тиктеп, ошол баягы кардардын калоосу менен ушул багытка кирип кеткенбиз. Мындай теориялык жактан бир академиялык билим алып, ушундай болуп туруп бир профилди тандайлы, токтоп тур, кое тур деп эч ким андай нерсе болгон эмес да. Планлаган эмес. Анда мисалы үчүн анда айтып калат, анда эмнеге аялдардын кийимин тиккен жоксуңар? Анда эмнеге мисалы үчүн аскер кийимдерин тиккен жоксуңар? Эмнеге ошондой болгон жок Кулброста? Себеби кардары ушул багытты мындай жетелеп койгон да. Жетелеп койгон, ошого жакшы жетеленип кеткен. Ошол темада бизди дагы кардарларыбыз ушул эмеге жетеледи. Текстиль жагынан жетеледи. Бүгүнкү күндө биздин негизги профилибиз ошол тигүү жайлар, тигүү цехтерине, фабрикаларга керектүү болгон баардык нерсени ошол нерсе менен арек болуп калды. Бул тигүү цехтерине керектүү оборудованиялар болсун, ткань, фурнитура, бүт баардык нерсени биз ушул нерсеге басым жасадык. Себеби биз карасак, кардарларыбыздын көпчүлүгү ушул нерсени сурайт. Анан менин билген нерселерим дагы ошого кирип, ушул нерсени өнүктүрүүнүн аракетинде жүрөбүз да. Эми мындай бүгүнкү күндө кыргыз жеңил өнөр жайында көптөгөн көйгөйлөр бар. Менин билишимче көйгөйлөрдүн эң чоңу бул жумушчу жетишпеген. Анан чет мамлекеттерден алып келатабыз. Ар кандай нерселер болуп атат. Бул бирок мындай нерсе бар да, жумушчу жетишпейт. Бирок биздин кыргызстандык жарандар толтура эле Москвага кетип атпайбы? Россияга кетип атпайбы? Чет мамлекетке кетип атпайбы? Ошондо бул нерселерде бизде толтура эл миграцияга чыгып атат. Бирок биз жакта өзүбүзгө жумушчу жетиштире албай атабыз. Ошол жерлерде кандай нерселер бар? Бул нерселерди өзгөртүү үчүн эмнелерди кылыш керек деген суроо туулат да. Кызык, Кызык суроо. Парадокс. Кыргыздар башка жака иш издегени жанталашып атат. Биякта иштетейин десе, киши жок болуп атат. Анан туугандарды алып келип, анан аларды токтоп каттай атпайсызбы? Ошол эмне болуп атат дейм да. Менин оюмча, эң башкысы эле бул жерде ишкерлердин ишти уюштуруу чабалдыгы. Мына ошол болуп атат да. Ишкермин дейт. Эми айта берейин да, Эмем Солберсти дагы. Айта берейин деп. Айтыңыз. Мисалы үчүн Эмем Солберс азыр эле айтып өткөндөй, Эмем Солберс эмне жумуш кылат десе,
беговая дорожка алып келет, ана муну алып келет, тигини алып келет, баардыгын алып келе берет. Жок, эми айтчам кыскача бир мындай бирөөсүн айтпайсыңбы дегендей суроо болбодубу? Мындай аякырында түшүнүксүз болуп калды. Эми ушул убакыт 7 жыл убакыт өтүп деле, 7 жыл убакыт өтүп деле эмне болуп атат? MM Solbergs азыр эмне кылып атат? Азыр ойлоп атат, демек мен да бир багытта иштешим керек. Мен баардык MM Solbergs эмне кылыш керек? Курулушка байланышкан товарларды, үй иштерине керектүү товарларды деле ташый бербей, болгону жеңил өнөр жайында кийим өндүргөн кишилерге гана көмөктөшсөм экен, ушул багытты тандасам экен деп бир канча убакыт мына өзү көрүп аткандай 7 жыл өткөндөн кийин ушул нерселерге ыктап калды да. Ушундай бир жыйынтык болду. Ошон үчүн деген бул жакшы. Бул темада ишкер ушул эми жашыруу эмес, баардык эле ушундай башталат, жаңы ишкер болот, улам барып үйрөнөт, баары эле билип төрөлбөйт да, туурабы? Ошонун сыңарындай эле мен деле айткан, жашырбай эле айттым го, тиги Кулброс өзүнчө эле кыйын болуп, өзүнчө профилди башынан тандап алган эмес, өзү эле табигый жол менен эле ушундай болуп калды депчи. Чындыгында негизи тандаш керек экен, биз тандаганды билбей, агымдын учуру менен эле ошондой болуп калды. Куду ошонун сарындай биздин ишкерлерде дагы ишкерликти жасоо. Сен бизнесмен бола аласыңбы? Ошондой табият барбы сенде? Ал үчүн кайсы нерселер керек? Жол картаң барбы? Өнүгүү стратегияң кантип жазып чыгасың? Ушунун баардыгын практика жүзүндө жасай элек мурда талкууга алып, сындап, ар кандай бир ыктымалдуу учурларын эске алып туруп, анан ишкерликти дагы бул нерсеге деле машыккан эмеспиз да. Жаңыбыз биз, билбейбиз. Андан көрө көсөм болосуң деген метод менен эле жашап келатабыз да. Мына ошондуктан биздеги жумушчулардын жумуш издеп башка жака кетип калганы, анан биздин өзүбүзгө жумушчу жетишпей аткандыгы бул биздин ишкерлердин ошол өзүнүн жасап жаткан ишин мындай мыкты, дыккат, өтө бир зарыл деңгээлдеги уюштура албагандыгы себептигинен. Элде айып жок, жумушчуда айып жок. Ошол ишкерде айып бар. Ишкер чабал болуп атат. Ишкер чабал болуп атат. Демек, мындай нерсе бар экен да. Эми жана Кытайдын эмесин мисалын бербедимби? 17 жыл бир эле жерде иштептир. Бүгүнкү күндө бизде бир тигүү цехинде эң көп иштедим деген жумушчу канча убакыт болушу мүмкүн? Мисалы Кулброста 5 жыл иштеген киши барбы? Бар. Бирок аз санда. Демек, ошол нерселерге таасир эте турган биздин бул ишкерлердин жумушту уюштуруп берүүсүндө турат. Шартты түзүп берүүсүндө турат демек. Эми ушул нерселерге келсек. Сиз көпчүлүк учурда конвейерный системаны атасыз да. Сиздин бөлүшүп аткан конвейерный система бул жумушчуларды дагы жумушун жеңилдетип, ишкерлердин дагы ишин жеңилдетеби? Ушундан мурда бир туруктуулук боюнча айтайын. Туруктуулуу жумуш туруктуу болушу үчүн, тагыраагы жумушчу туруктуу болушу үчүн баардык эле жерде көпчүлүк эле кайталап келем. 4 шарт керек. Жумуш графиги, жумуштун шарты, анан соц атмосфера жана айлык акынын көлөмү. Бул 4 нерсе катары менен, маанилүүлүгү боюнча катары менен айтылды да. Жумуш графиги, жумуш шарты, соц атмосфера, ал жердеги аба ырайы дегендейчи, элдердин бири-бири авырасы. Андан кийинки нерсе айлык акынын көлөмү. Айлык акынын көлөмү 4-үнчү кезекте турат. Адамдар көпчүлүк учурда мындан мурунку 3 бөлүмгө көбүрөөк көңүл бурат да. Жумуш убактысы дегенде бул бизде азыр мисалы 8ден баштап 6га чейин болсо, сону болот. Бизде 12ге чейин эле иштеп беришет да. Бул деле таасир этип калышы. Айрыкча бизде кыз келиндер иштегендиктен, кыз келиндер эмне кылса, үйүнө барыш керек, баласын караш керек дегендей, ошонун баардыгы таасир этип калат да. Ошондуктан жумуш графигинин кандай экендиги маанилүү. Ошол конвейер ыкмасында эмнени алабыз? Максималдуу көп көлөм өндүрөбүз. Анан сапат жакшы чыгат. Андан кийинки нерсе пландаганыбызга жакшы, өзүбүздүн күчүбүздү туура баалай алабыз. Мисалы ал операцияны бир эле оператор жасагандыктан анда эмне болот? Бир эле операция жасалганда ошол сапат жакшы чыгат.
киши жумушчунун энергиясы аз коройт. Мм. Кыйналбай иштейт да. Конвейер системасында деген неме да. Мисалы бирөөсү жеңди тиккен болсо, бүт эле ошону тикет. Ооба. Дагы бирөө Дагы бир жакасын жакасын тигет. бирөө белин тигет. Ошону кечке тигип отура берет. Ооба. Бул ушул конвейер неме боюнча бул бардык эле тармактарга тиешелүү болуш керек негизи. Эми башка өндүрүштө дагы дүйнө жүзү боюнча баардыгы ошентет. Упаковка кылгандар деле мисалы кайсы бир нерсени, мисалы үчүн деген конфет же печенье бирдемкени упаковка кылган жерде иштептир. Мен өзүмдүн досум айтат. Кайсыл жер Германияда канча 27 жыл ошол коробканы бир коробканы экинчи коробкага мындай салыштырган жумушта иштептир. Барган кишиси айтып берип атат экен. Сиз булда канча иштедиңиз десе 27 жылдан бери иштейт экен. Ошол конвейер. Бирок мындай нерсе бар да. Бизде конвейер системасын десең, бизде бир 2-3 жыл мурун ушул семинарларды өттүк да. Биздики Кытайдан алып келүү, конвейер системасы, анан масштабка чыгаруу депчи. Ушундай бир семинарларды өтүп жүрдүк. Бизге мындай суроолор келди да, биз баштан аяк өзүбүз тигип көнүп калганбыз. Биз өзү эле тиге беребиз. Сен бизди жумушсуз калтырып атасың. Биз жөн эле эмелеп отура беребизби депчи, бир нерсени тигип отура беребиз. Жок, ал туура эмес эле нерсе алган. Мен ушундай көнүп калдым. Сен туура эмеске көнүп калдың. Сен кыйшык өсүп калдың. Сени түздөш керек. Ошондой, башка жолу жок. Ошол нерседе биз 2 жыл болуп калды окшойт. Конвейер система боюнча. Деги конвейер деген сөзү өз негизи англисче to convey. Эмне алат? Бир жерден экинчи жерге ташып кой. Бир нерседен экинчи жерге өткөрүп бер дегенди түшүндүрөт да. Анан биздеги көпчүлүк учурда мындай деп түшүнүп атабыз. Тигүү, кийим тигүүнүн ичиндеги конвейер, кийим тигүү катары, операцияларды катары менен жайгаштырып, андан кийинки бөлүк эмне? Аны текшериш керек, аны үтүктөш керек, аны упаковкага салыш керек, анан жибериш керек, ага чейин кройду дайындаш керек, кройго чейин тканьды алып келиш керек. Ушунун баары бири-бири менен тыгыз байланышкан чынжырга окшош да. Бүт баары бир. Ооба. Эгерде айталы, мен мунун баардыгын бир убакта айта албайсың, ошону түшүнбөй дагы турган учурубуз бар да. Эгерде кийим тигүүнүн өзүн гана конвейер ыкмасы менен тигип, ушуну ишке ашырып алсак, анда сонун. Бирок кийим тигилип бүттү. Анда эмне кылыш керек? Аны текшериш керек. Ашыкча жиптери болсо тазалаш керек, үтүктөш керек, анан упаковкага салыш керек. Мына ошол деле ал өндүрүштүн кийинки бөлүгү. Ошол көлөмдөрдү дагы бири-бирине теңдеп чыгыш керек. Ооба. Ал нерсе пландагандан башталат. Ошол айталы өндүрүш жайынын көлөмү, айталы күнүмдүк өндүрүү көлөмү, айталы 500 штук көйнөк болсо, 500 штук көйнөк кыркылып туруш керек. 500 штук көйнөккө эмне ткань дайын болуш керек. Ошол нерсе тигилип, кыркылып, бүтүп калса, аны упаковка жасап кое турган команда болуш керек, ошончолук күч болуш керек. Мына ушунун баардыгы бири-бири менен чынжырдай байланышкан нерсе. Ушул айтылып өткөн бөлүмдөрдүн баардыгын бири-бирине баягы теңеп чыкканыбызда, ошондо гана эмне биз өндүрүш жасаган болуп эсептелебиз. Бул болгону өндүрүш жасалып бүттү. Андан кийинки бөлүгү ал сатуу бөлүмү. Айталы өндүрөсүң 20 миллион сомдук товар өндүрөсүң, 20 миллиондук сомго сата аласыңбы? Ошол маселе. Эгерде 15 миллионго сатып калсаң, демек 5 миллионуң ашып калат. Демек, ал сатуу бөлүмүн дагы өндүрүү бөлүмүнө теңеш керек. Эми ушул жерде мындай нерсе турат да. Мен бир производствону көрдүм. Алар конвейер системасы менен иштешет экен. Анан мени ойлонуп алышат да, дагы кантип өнүктүрүшүбүз керек дегенде. Мындай нерсе бар экен. Тканьды алып келип туруп, эмеге жүктөгөндө, бир баягындай тачкалар болот го. Ошого жүктөгөндө көтөрүп туруп жүктөш керек экен да. Анан ошол жерде эми бир канча секунд биздин жумушчу убакыт коротуп атат дейт да. Ошону эмне кылыш керек дегенде, эме келет, машина келди, тачка келди. Ол
кездемени түртүү эле жүктөп кое турган болуп атат да. Бизде бул производстводо ошону эме болот, эсептечү болот да. Бул дагы биздин убактыбызды алып атат депчи. ооба. Эми ушул жерде мындай нерсе эме кылгым келет да. Маалымат бөлүшкүм келет. Бизде биздин текстилчилер көпчүлүк учурда спец оборудованияларды көп колдонушпайт. Сурабы, сизде ушундай эмелер болгон да. Сизге конвейер коюп бер дейт, бирок оборудованиялар жок эмелер болсо керек, цехтер. Эми конвейерный система дегенде бул жерде мисалы жеңди тиккен өзүнчө машинка болуш керек, низди тиккен өзүнчө болуш керек, жаканы тиккен өзүнчө болуш керек да. Анан бул карманды койгон, бизде карманды кол менен эле уруп атышат да. Бирөө ишык болуп калат, бирөө түз болуп калат. Эми ушул жерде ар бирөөнө өзүнө оборудование коюш керекпи? Жакшы суроо. Негизи эле бул суроонун, ушул сунуштун, суроонун чиелешкен, туташкан жактары болуп атат да. Эми мындайга келсек, макул. Бул ушул бөлүмгө чейинкиси бир бөлүм, кийинки бөлүмү Кыргызстандагы текстиль тармагы кантип өнүгөт дегенде биздин жанагы стратегиябыз жазылган китепчени кайра окуп чыктым да кече жакында. Ошо окуп чыксам, ошол жерде ооба, ошол жерде жазылыптыр. Азиатская Италия деп жазылып турат да. Анан эмне себептен ошондуп жазылган десем, ошол Кыргызстан Борбордук Азияда Италия сыңарындай бир өндүрүш жайына айланса болот же шарты ошого далалат кылат деген бир мындай божомолдорду жазып чыккан да автор. Анан ага бир көрсөткүчтөрдү алып келген, айткан, ошол кийим тигүүдө иштеп аткан кайсы мамлекеттер бар учурда? Индия, Бангладеш, Пакистан, ошол эле жаныбыздагы Өзбекстан деп ушинтип санап чыккандагы алардын калкынын санын салыштырган биздин кыргызстандыктар менен. Ошондо биздин элибиз дагы ошолордун арасына кыпчылып алып, эмне кийим өндүрүүдө иштейт экен. Ошол биздин аз сандагы элибиз менен биз кийим өндүрүүнүн кайсы бөлүмүндө, кайсы категориясында бизге максималдуу ыңгайлуу болот экенин сунуштап атат. Ал деген сөз ошол модага байланышкан, стилге байланышкан, жаратмандыкка, креативдүү ушундай кийимдерди тиге турган болсок, бизге ушул эле ыңгайлуу деген корутундуларды бериптир да. Демек Италиянын эмеси бизге туура келет. Ооба, Италиянын стили бизге туура келет. Демек Куброс Кыргызстандын эмесин, тигүү тармагын Италияга жеткирсе болот дегенге ишенет. Башында ишенип башташкан. Жок, бул Кубростогу категория, ал багыт, ал башка багыт. Ал базалык багыттагы товар тигет, ал эч качан, мисалы үчүн, креативге көп көңүл бурулбайт. Ал жерде басымдуу бөлүк максималдуу өндүрүүгө көңүл бурат. Ал багыты бир аз башкачараак. Ал Кубростун атаандаштары мындай түз айтканда Кытай, Өзбекстан ошолор менен атаандашат. Себеби иштеген профили, категориясы ошол багытта. Бирок Кыргызстан үчүн, башка текстилчилер үчүн бизге ушул чыгармачылык, баягы жаратмандык көбүнчө кошумчаланган ошол багыттагы кийим өндүрүү бизге ыңгайлуу болуп эсептелет экен. Себеби биз элибизде эле жок экен, анчейин көп өндүрүп кетпейт экенбиз. Анан жанакы ушул нерседен келет да, демек биз кооз нерсе өндүрүшүбүз керек. Кооз нерсе сөзсүз түрдө жакшы тигилиш керек да. Сапаттуу тигилиш керек. Кымбат нерсе өндүрүшүбүз керек. Кымбат нерсе болсо баасы. Анан сапатсыз тигилсе, сиз айткандай жана бир карманы кыйшык болуп калса, кандай болуп калат анда? Болбой калат да. Мына ошондуктан биздин текстилде иштеген кишилер сөзсүз атайын спец оборудованияларды алышы керек. Себеби багыт ошого түртүп атат. Сапат чыгаруу үчүн атайын спец машинкаларды алып, экинчи дагы бир көрсөткүч буга таасир эткен, сапаттуу тканьдарды колдонуп, сапаттуу ткань колдонушубуз керек. Андан кийинки нерсе оборудование сапаттуу болуш керек. Андан кийин конвейер ыкмасы менен сөзсүз тигишибиз керек. Себеби дегенде бир операцияга фокус бурулуп, сапаты жакшы чыгат, көлөмү көп чыгат, айтор дыккат иштелип чыгат, кичинекей жери болсо дагы. Андан кийинки бөлүм дагы чыгармачылдар тобу, дизайнерлер тобу, алар өздөрүнүн акыл эмгегин кошуп, мына ошондо биздин товарыбыз жок дегенде бир 2000 сомдук
товар жаратышыбыз керек да, ушул болжолу ушул ориентирди алсак болот. Мына ошондуктан зарыл менин ойлоп турганым сөзсүз түрдө сапаттуу тканьды колдонолу, сапаттуу шаймандарды колдонолу, мына спецмашинкаларды колдонолу, анан дизайнерлердин эмгегин сөзсүз түрдө баалаш керек, ошолордун күчтөрүн, ошолордун тайпаласын аябай жандандырышыбыз керек. Себеби дегенде биз эми демейдеги базалык товарларды жасай турган болсок, аны өзбектер дагы, кытайлар дагы оңой эле жасап коюп атат. Аларда ат салыша албайбыз. Ошондуктан биздин багытыбыз ушул. Азиатская Италия, Кыргызстанда азиатская Италия кылабыз деп биздин подкасттын эмесин дагы ошого өзгөртсөк болот экен, аталышын. Сиз бизге жакшы эме бердиңиз, идея бердиңиз. Биз Кыргызстандын тигүү тармагын Орто Азиядан номер 1-ге чыгарабыз деген эме кетип атпайсызбы? Эми бул жерде биз макул конвейерди койдук, оборудованияны койдук, жаңы эмелерди койдук. Мисалы баары мага келишти да, оборудованияны коюп бердим мен. Кытайдан алып келип, сонун кылып бүт баарын өстүрүп бердим. Тканьды алып башташты. Түз эле жаңы үлгүдө тканьдар менен иштеп башташты. Фурнитуралары жайында сапатка чыгышты бүт баары. Эми ушул жерде дагы бир эме да, ишкерликте ушул ишкерликти жасап аткан ишкердин өзүнүн адамдык сапаты кандай болуш керек? Ушул нерселерге дал келиш керек да, туурабы? Ооба. Ушул боюнча бир алган оборудованиясы сапаттуу болсо, алган ткани сапаттуу болсо, сапаттуу кооз ткань эме жанагы товар жаратып атса, өзү дагы сапаттуу болуш керек да, адам катары. Ошол. Эми ишкер өзүнүн сапаты кандай болуш керек? Эми менин оюмча ишкер биринчи жоомарт болуш керек. Башкалардын ийгилигине кубана алган болуш керек, чындап. Ошол нерсени өзүнөн текшерип, анан баягындай ичи тарып, анан көрө албай, ошол ишкер менин оюмча андай сапаты элдерге, өзүнүн жанындагы иштегендерге баарына туюлат, сезилет. Ошого жараша жыйынтык алат да. Менин оюмча ушул сапат мындай берешен болуш керек, жоомарт болуш керек, ак көңүл болуш керек, мындай позитивдүү болуш керек. Анан ар кимдин эле баягы кемчиликтерин издей бербеш керек. Сен издебесең деле бар болсо бар ал. Аны же жоюп кое албайсың сен. Бардыгынын кемчилигин жоюгуч эмессиң да сен. Жана профилиң ошолбу сен. Анда эмес да. Сенин ишиң бар, сенин стратегияң, максатың бар. Сен өзүң ишиңди өркүндөтүп, гүлдөтүшүң керек, туурабы? Ошон үчүн деген ошондой бир баягы бир мите курттай бир тескери мүнөздөрү болбосо да, болбош керек деп ойлойм. Эми мындай кишилер деле көп узабайт го дейм. Жанагы занавескаларды ачып эле көрсөтүп кое бериш керек. Эми сонун сендеги бар мүмкүнчүлүк, эми болгонуң болгондой көрсөт. Анын эмнеси бар экен? Мисалы экөөбүз бир багытта иштеген кишибиз дейли. Мен өзүмдүн өзгөчөлүктөрүмдү көрсөтүп койдум. Окей? Сен да өзүңдүкүн көргөзүп койдуң. Анан бүттү. Жаңыланууга дагы эмне мүмкүнчүлүк пайда болот. Бири-бирибизден үйрөнүп ошол нерселерди алып. Мен азыр эмнени байкап атам? Мен эмнени байкап атам? Мен өзүмдүн өтө билимим чабал экендигин байкап атам. Эмне себептен? Эмне себептен? Себеби дегенде текстилчилердин баардыгы эмне? Өзүн мындай жабык алып жүрөт. Ошого алар айтпайт, маалымат бөлүшпөйт. Анан ойлоп койм, мындай салыштырмалуу балким. Мен ошолор менен катнаштыгым болбогондуктан дагы мен өсүүгө мага жакшы болбой атат. Эгерде мындай бар го, душманың болсо дагы акылдуу болсун дейт го. Акылдуу душман болсо сени өстүрөт. Анан айылыңдагы баардыгы эле эчтемкени билбей атса, сага жакшы эмес да. Өспөйсүң да. Сен ошол үчүн душманың да акылдуу душман болсо, сонун болот. Конкурентиң дагы акылдуу болсо жакшы да. Эси жок бир аңкоо конкуренттик кылып алсаң, демек сен деле ошондой эле кишисиң да. Эмеде бизде Кытайдан көп эме алып калдык да. Ишкерлердин сапаты, мен кытайлардын несине баа берем. Бир айда же 2-3 айда бир сөзсүз чет мамлекетке чыгып келишет да. Кече жакында 3 киши келип атты. Алар жөн эле 3 күнгө убакыт бөлүп туруп, мындай эле базарларды кыдырып эле мындай эле кетип калды да.
Биз баягы командировкага дегенде 1 жылда 2 жолу араң убакыт бөлө атпайбызбы? Анда дагы пландаштырып отурупчу. Булар жөн эле мындай көрүп кетти дагы. Мен суроо бердим да. Бул кандай болду эми? Сен жөн эле көрүп кетип калдың го дегенде, мен уже көрдүм дейт да. Мындай эле кыдырып көрүп туруп эле мен түшүндүм уже. Рынокты түшүндүм, силер жакты сонун көрдүм. Менде идея пайда болду деп туруп кайтып кетип калды. Анан бизде ошол сапаттар изилденүүчүлүк, жумушту дагы да бирөөлөрдөн үйрөнүп, жаңы нерселерди алып, жаңы нерсе киргизгенге көп изденбейт окшойбуз. Ошондой жагыбыз да бар. Бизде мен билем дейсиң да. Билебиз да. Кыргыз кыйын го, билет да баарын. Мага акыл айтпагын дейт го. Ошондой да баары билет. Ошол мен билем деген нерсе ошол кишини өзүн токтотуп коюп атат. Бирок менин оюмча Кудай буйруса, жаңы өсүп келаткан балдар, жаңы муун, алардын ойлонуулары башкача. Кудай буйруса ошолор ойлонуусу дагы, мамиле түзүүсү дагы таптакыр башка нукта болот дагы бул нерселер өзгөрөт деген үмүттөмүн. Эскилер картайып өлүп кете берсин. Жанагы кыйын болгон боюнчачы. Ушул жерде жакшы нерсе айттыңыз. Буюрса жаңы муун биз баардыгыбыз биргелешип ушул кыргыз тигүү тармагын, жеңил өнөр жай тармагын буюрса алдыга чыгарабыз. Кыргызстанды азиатский Италия кылабыз. Анан Алыкул байке, сиз биздин көрүүчүлөргө жалпы эле жеңил өнөр жай тармагында алектенгендерге кандай чакырык жасайт элеңиз? Биринчиден берешен бололу, кең пейил бололу, бири-бирибизге маалыматташканда ачык бололу, карым-катнашыбызды жакшырталы, көп сүйлөшөлү, көп жолугушалы, армандашалы, алмашалы маалыматтар менен, ичара бири-бирибиз менен ынтымагыбызды бекем кылсак, кыргызда айтылгандай ырыс алды ынтымак, ынтымактуу болсок анан ырыскыбыз артат деген ушундай чоң үмүтүм бар. Алыкул байке, сизге терең ыраазычылык. Бизге аябай сонун өзгөчө маек куруп бердиңиз. Буюрса Кыргызстанды азиатская Италия кылганын аракетин кылабыз. Буюрса ошонун үстүндө иштейли. Мындан кийин дагы Алыкул байке сыяктуу жакшы бир спикерлерди чакырып турабыз. Бизге катталыңыздар, биз менен чогуу болуңуздар. Assalamu alaikum.